Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз мекен таануу сабагынан силер менен горизонт аралыктын тараптары деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты горизонт жөнүндө түшүнүк аласыңар, аң сезимиңерди өстүрүп, билимиңерди тереңдетесиңер. Балдар, силер көрелек жерлер көп. Адам жердин аз гана бөлүгүн көрөт, бирок жер бетинен канчалык бийик көтөрүлсөң, мейкиндик ошончолук көбүрөөк көрүнөт. Бул мейкиндик горизонт деп аталат. Өз мекениңди жакшы билүү үчүн картаны колдонууга туура келет. Картаны колдоно билүүнү үйрөнүш үчүн түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген горизонттун негизги тараптарын айырмалап тааный билишибиз зарыл. Горизонттун тараптарын таба билүү, демек, аймактагы өзүңдүн турган ордуңду аныктоо, багыт ала билүү дегенди билдирет. Горизонттун так тараптарын биз компас менен аныктай алабыз. Компасты мындан 2000 жылдан ашуун мезгилде эле кытайлыктар ойлоп табышкан. Компас моряктарга, учкучтарга, геологдорго керектүү аспап. Ал так багытты билүү керек болгон жүрүштөрдө жана башка учурларда пайдаланылат. Компас бизге коюу туманда да жол табууга жардам берет. Сабак силерге кызыктуу болдубу балдар? Анда силерге тапшырма. Силердин мектепке күн сайын келген жолуңардын сүрөтүн чийип, ага горизонттун тараптарын белгилегиле. Ийгилик балдар, саламатта калгыла.